Биздин буларга талап кылып атканыбыз могу жактын баардыгын казып, тең аралык жери 2 километр. Ташын таштай, чырканактарын бүттүгүн алып, теректердин баарын алып талкалашып, балык өздөштүрүп, эми токойдун ишин гостиница кылышайын деп жатат. Биздин могу жерде Шанхай жамааты жайытыбыз бер биздин. Булар жайыттын баардыгын менчикке арендаторлор аренда кылышып атат. Ушуга чара көрө турган бийликтен тиги өйдө жактагы кишилер келип, ушулардын баардыгын бизге карап берсе, абдан жакшы болот эле. Эң жакшы болот эле ушундай токтоп калса. Ушуну токтотсун деп биз ошо талап кылып, элдин баары келип атабыз. Бүт жер казылган. Жакшы жер көрбөй койдук, баары арттар бар өртөштү. Элди ошого чогулуп атабыз. Талабыңыздар? Талабыңыздар бул балыкты баардан жокко чыгарсын кайра. Болду. Не себептен? Не себептен? Анткени токойсу өртөшүп атат. Бир аз жерди алып туруп эле артын чоюшуп эле өрттөп эле кирип барышат нары көздөй эле. Таластын суусуна чоң дарыяга 50-60 метр, 70 метр ушундай эле калды өзөчү. Таластын суусуна уже бак бетке алып келишип атат. Бүгүнкү Талас шаарынын күнбатыш тарабында болгон балык чарба боюнча болгон окуя боюнча айтып кетсем, аталган территория мен билишим боюнча Нуржанов айыл өкмөтүнө жана Талас Токой чарбасына караштуу жер тилкеси болуп эсептелет. Ал эми Талас шаарына жана Талас бизге бул балык чарба боюнча официалдуу кайрылуулар болгон эмес. Биздин территорияда андай чарбалар бүгүнкү күндө жок. Чогулдук. Bu jayıt yönünde. Jayıtımız jaygan жерибизде бүт балыктар ээлеп, арга бозу тийишип алды. Там салышып атыр. Бияка курорт кылган жатыр. Каякта эмелер бозу сөзү тигип. Бизге бүтке эмебиз жалаң уй менен, ошонун сүтү менен жашап атабыз. Завод жок болсо арга пенсия менен ошол уй небере чөйрөнү багып атабыз. Ana ошол проблема качан келсе айыл өкмөт берип атат дейт. Булар болсо ал дер бет маңдайын көрдүм барды бекитип алып ит менен коет малды. Проблема ошол. Бизде ошо алагы бетте наркы бетиндеги эмени там самын алып бияк бетине өтсүн, бисак тазалансын. Сонун наркы бети шаарга, берки бети айыл өкмөткө карайт, ошол жөнүндө. Жок, бул как раз нар жагы айыл өкмөткө карайт. Биринчи эмеге чейин. Ала айыл тугум, ала Шанхай. Ошо кереши айыл өкмөт карайт. Ошон үчүн бизге берип жайыттым, айыл өкмөт берип атат. Бияк болсо Токойго карайт. Могу Нуржан айыл өкмөтүнүн балык чарбасы үчүн берилген жерлердин үстүнөн ушундай арттар казылып атат, теректер кыйылып атат деген арыздар шаардык кеңештин депутаты тарабынан, ошондой эле бу жерде шаардык тургундар тарабынан дагы арыз жазылып атат. Мына эми арыз жазганда бир чети карап атсаңыз, шаардын өзүнүн муниципалдык, шаар өзү муниципалдык, ал эми айыл өкмөт да муниципалдык. Шаардын өзүнүн муниципалдык өзлөрүнө тийиштүү жерлер бар. Айыл өкмөттөрдүн да муниципалдык өзлөрүнө тийиштүү жерлер бар. Анан эми муну балык чарбасына берилген жерлер Нуржанов айыл өкмөтүнүн муниципалдык жери болгондуктан ошол ишкерлик кылабыз, балык чарбасын өстүрөбүз деген ишкерлердин арызынын негизинде айыл кеңештин депутаттарынын чечими менен ошол ишкерлик кылабыз деген адамдарга ижарага жерлер берилген. Баягы сиз аркылуу айлап турган нерсе ушул болуп атат да, элде азыр мындайда түшүнбөстүк болуп атат. Бул жерде биздин компаниянын бирден бир максаты Талас областына туризмди өнүктүрүү. Азыр мына президентибиз койгон баягы талаптарга ылайыктуу биз ушул бардык региондордо
туризмди өнүктүрүшүбүз керек. Ошол туризмди өнүктүрүү багытында азыр ушул Талас Токойнон биздин компания 2 гектар 60 соток жер алып, тазалоо иштери болду. Азыр мына көктемдик иштери болду. Эми азыр ушул туристтерди кабыл алып турган легкий конструкциядагы бози ошого окшогон нерселер тигилип, уже туристтерди кабыл алууга даярданып атабыз да. Анан элдин арасында түшүнбөстүк